Анжелика. 3 кызынын бир эле атасы бар. Ырчы алып баруучу Анжелика Кайратова кыздары каалаган убагында атасынын маңдайында, койнунда болорун өздүк баракчасынан билдирди. Бир башкача сезим менен каптап турат. Жеге жашоомдун барактарында керемет сезим менен коштолгон тарыхча жазылып баштады. Эң негизи, кыздарым эч нерседен кем болгон жок. Алар абдан бактылуу. Мен баардык жагынан камсыздаган, мээрим төккөн энемин. 3 кызымдын бир эле атасы бар жана болот. Каалаган учурунда атасынын койнунда, маңдайында деген оюн жазды Анжелика. Маалымат булагы Аргумент Чекиткейжи. Балбан кыз Айсулуу Тыныбекова Будапештте өтүп жаткан дүйнө чемпионатына барды. Кыргызстандык балбан кыз дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова Венгрия дүйнө чемпионатына барды. Айсулуу машыктыруучусу менен учакта сапарга чыгып жаткан сүрөтүн өзүнүн Instagram баракчасына койгон. Бул маалыматты Кыргызстандын кыздар күрөшүнүн башкы машыктыруучусу Нурбек Изабеков Барометр Чекиткейжи сайтында бүгүн тастыктады. Оба Айсулуу Будапештке биз менен барды. Учурда 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпионаты өтүп жатат. 30 октябрда кыздар күрөшү башталат. Айсулуу биздин U23 кыздар курамасына жардам берет, деди Нурбек Изабеков. Эске сала кетсек, Айсулуу Тыныбекова жакында эле Казакстандын Нур-Султан шаарында өткөн дүйнө биринчилигинде 62 кило салмакта күрөшүп дүйнө чемпиону болгон. Айсулуу финалда болгариялык Тайбе Мустафа Юсейнди таза артыкчылык менен утуп алган. Бул эгемен Кыргызстандын күрөш спортунун тарыхында эң чоң жетишкендик болгон. Маалымат булагы Барометр Чекиткейжи.